үй тиричиликтери бизде көпчүлүк учурда аялдын мойнунда да. Анан ошол аялдын жашоосу ушунчалык мындай бопбоз болуп кеткен үчүн күндө эле ошол жумуш, күндө эле кайталанган нерселер, күндө эле кайын журтка кызмат кылма, күндө эле балдарды карама деген сыяктуу баягы эркектин да жашоосу, күйөөнүн да көпчүлүк учурда бир аз башкачараак болушу мүмкүн. Жумушка барып келип, эгер аял декретте отурган болсо, үйдө иштебей турган болсо, мындай жашоо аял үчүн кадимкидей бозоруп, ушул эле деген сыяктуу сезим пайда болуп баштайт да. Анан ошол учурда эгер өзгөчө аялыңыз, мисалы келинчегиңиз иштебей үйдө турган болсо, бала карап аткан болсо, мындай жашоосун оготор бозортпой, мындай өзгөртүп, көңүл ачтыртып, кээде мен баланы мен карап турайынчы, сен бир жака барып досторуң менен жолугуп келчи, же жакшынакай баняга түшүп келчи бүгүн барып деген сыяктуу. Сен баняга түшүп келгенге, мончого түшкөнгө уруксаат берип койгондо деле, уруксаат эмес, шарт түзүп берип койгондо аял үчүн кандай сонун, бир күн кечке барып 3-4 саат барып курбу кыздары менен мончого түшүп эс алып келсе, ошондой сыяктуу